айым, жылдыз айым. 22 декабрдан 29 декабрга чейин отчет, жумадан жумага чейин. Өткөндө 22 декабрда биз отчет бергенбиз, ошондо жазып алдым мен, бул отчетко даярдык деп, себеби унутуп калат экен. Эмне жасаганын. 24-түндө акысыз сабак өттүм. Акысыз сабактан 40 адам келди, 40-дан 9 адам мага жазылды. Кирешени көтөрүү боюнча 20 000 сомдук сабакты 12 000 деп скидка кылдым. 9 киши жазылды. Бул жакшы результат болду мага. Бир киши талдоого катышты эле. Бүгүн ал 270 000 сомду алдын ала төлөп 3 айга насатчылыкка келди. Вау! Похлопайте, это реальный результат. Вообще бомба. Мен мурда өзүмдүн балуулуктарымды көп билбейт белем же билет болчумун, ичимде билет элем да, мен көп нерсе берип аткан. Бирок ошону кымбат сатканга даяр эмес экен. Азыр канчалык кымбат төлөсө мен ошончолук көп нерсе бере турганын түшүндүм. Кундуздун бардык нерсесин копировать этип атам. Бул кыздарына, окуган кыздарга, айымдарга өзгөчө мамиле кылат да, бул от души мамиле кылат да, жүрөгүндө бүт нерсени өмүр бою ошол ийгиликтүү болушун да каалайт. Окуй калса деле, бул окуй калды дебейт, кайра эле чакырып кечегине корпоративден көрдүк. Мен да ошол нерсени алдым, себеби окуй калгандан эле менде мындай болду, ал окуган жок да деп туруп эле мындай четке жылдырып койчумун да. Азыр болсо ошолорго дайыма жакшы мамиле кыла беришим керек экен. Келе турган нерсе башка жактан келет экен. Анан аватарканы өзгөрттүм. Көптөн бери ойлоп жүргөм, туура эмес экенин билгемин. Текст жаздык, кыздар менен отурдум, бир 5-6 кишиден оюн уктум. 2 айга план түздүк, 3 айга план түздүк. Январь, февраль, март айында менде пландарым бар. Январь айында 7-синде бизнес завтрак, сабагым 20-сында башталат, кирешени көтөрүү менен, ораторлук өнөр менен кирешени көтөрүү деген сабагым башталат. 7-синде воскресенье күнү, жекшемби күнү бизнес завтрак, 14-үндө жекшемби күнү бизнес тренинг. 100 адамдык эмес да, бирок 40 киши, минимум 40 киши келет деп ойлойм. Анан 11 февраль күнү Ошто тренинг өтөм. Ал эми мартта мен өзүмдүн азыр насатчылыкка келген 4-5 айым бар. Ошолордун ичинен 3-өөнү өзүм жаныма алып чыгам. Бир жок дегенде 50-100 кишилик залга чоң тренинг өтөбүз деп пландаштырып, алар менен план түздүк. Ушул жума клиентский базаны түшүрүп баштадым. Менин кызым алысыраак жактан келет, 2 жылдан бери жакшы иштешкен кызым бар. Анын жол киресин төлөп берип атам. 270 сом барып келген жол киресин төлөп, клиентский базаны түшүр. Эгерде күндө 3 кишини 1000 сомдукка өзүңдү жеңге жаздырсаң, эмеңди, жол киремди мен төлөп берем. Караколдон, Сүйүнүп келип кетип атат. Жок. Аэропорт жактан келет. Аэропорттон кийинки ай. Айдананы айтып атасызбы? Жок. Айдана бул жерде эле Жазгүл деген кызым. Бир айлык кирешени көтөрүү сабактын пландарын иштеп чыктык. Ал 1-2 күнү биз ошонун видеолорун тартабыз, өзүмдүн үйүмдө эле тартам. Ошол инфопродюсер кыз, менин СММдеримди жүргүзгөн кыз кайра эле инфопродюсер болуп сүйлөштүк, 80-ге 20 деп сүйлөштүм. Анан менин атымды колдонот. Себеби анын максаты менин атымды колдонгусу келет экен. Бирок мага айтпай жүрүптүр да. Себеби ал да Кундуздун окуучусу, билет атына иштегендичи. Договор түздүк кагаз жүзүндө. Өзүңдү жең сатуунун планы боюнча иштеп чыктык, базаны түзүп атабыз, жандуу тренинг өттүм. Анан стористерди өзгөчө чыгарып баштадым. Эмнени сабактарды алсам эле ошолорду сразу практиковать этип баштадым. Бир аз стористерим жанданып, анан көбөйүп баштады көрүүчүлөр. Мурда мени 200, кээде 150ге да түшүп кетет эле, 250ге эле чыгат эле, азыр 300-400ге чыгып калды да. Андан кийин дагы эмне, күндө эртең менен келип ошол кыздарым менен отуруп иштеп атам. Мен Кундузга келе электе кыздардын бардыгын таркатып ийгемин да. Болду, айлык да төлөбөйм, андай да кылбайм, өзүмчө эле секин кете берем деп таркатып ийгем. Ошолорду кайра чакырып, алар мен менен кошо жанданышты, чакырып, план түзүп, алардын интересин карадым, силерге эмне керек? Давайте миллиондор табабыз, анан 20%, 10% алганда деле чоң акчалар болот деп. Анан мен атымды колдоно бергиле дедим. Алар ошентип сүйүнүп иштеп атышат. Канча сатуулар болду бир айдын ичинде общий? Сиз келгенден бери. Сиз даже бир жума кечигип келгенсиз да бизге. Ооба, бир жума кечигип келдим, ошондо получается 15 күндөн ашык, 20 күн десек деле болсо керек, 15 күн. 20 күн. 20 күндүн ичинде
менде 4-5 насаатчылыкка 5 айым келди. Үчөө 270 миңден төлөдү. Эко 150 миңден төлөдү. Төлөйлүк эми бөлүп төлөгөндөр да бар. Бир экөөсү 270 миңден экөө сразу төлөдү. Андан сырткары 1000 сомдук курсуңуз, сиз 1000 сомдукту 20 декабрда январда баштайсыз, 15-нде? 20 январда. 20 январда. Ага канча сатуулар азыр на момент жазалды? Ага эми сатууларды баштадык. Биз кирешени көтөрүү, ораторлук боюнча 1 айлык курсту сатып баштадык. 1000 сомдукту. Жок, 12 миң. Жаңы жылдан 20 миң. Ага азыр 20 киши бар. 20 киши 12 миңден, 20 киши бар. А 1000 сомдук качан? Январда эмеспи? Январдын 20-сында башталат. А тиги 12 миңдик качан башталат? Январдын 20-сында көтөң 1-числоодо башталат. Двойной запуск, да? Вы так решили? Ошондой болуп калды го. Хорошо. Ошол анан дагы жакшы пландарым бар. Аларды кичине ишке ашырып, анан аябай жакшылап иштеп чыккандан кийин айтайын. Москвага барып тренинг өтүп келейин деп атам. Мурда барып жүргөнмүн, жакшы жерлерде өтүп жүргөнмүн. Может быть, мартка же болбосо апрелге пландаштырып атам. Окей.